Assalamu алейкум достор. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин кесиптештер Өзбекстанга саякатка барып келишти. Бул чыгарылышта сиздерге саякат кандай болду деген суроо менен кесиптештерден сурап көрөлү. Анда эмесе, кеттик. Салам достор, менин атым Акнабат Казыбекова, мен Барбол компаниясынын пиар менеджер болуп эмгектенем. Өзүңүздөр билгендей эле жакын арада кошуна Өзбекстан өлкөсүнө саякаттан кайттык. Ал саякатта биз кайсы шаарларды көрдүк? Ташкент, Андижан, Самарканд, Кокон, Бухара жана Маргилан шаарларын көргөнгө жетиштик. Эң кубандырганы, мен тарыхка кызыккан үчүн тарыхый жерлерди өз көзүм менен көргөнүм аябай кубандырды. Тизмеде өзүм атын көргөндө аябай толкундандым, себеби бизге сиңип калган экен. Мындай саякаттарга көп жыл иштеген кызматкерлер барат деп. Бул учурда биз 16 адам болуп бардык. 16 адамдын эң көп иштегени бул 14 жыл болду. Эң кичинекей иштеген мен эле болдум, себеби мен 2 жылга иштегеним жете элек. Бул да болсо кийинки иштеген кызматкерлерге сонун мыкты мотивация болот дейм. Өзбекстан өлкөсүнө колдонуучулук аябай кең жайылыптыр. Мына биздин өлкөбүзгө кайткандан кийин аябай сонун бир максаттар менен, бир ойлор менен кайттым. Себеби Кыргызстанда келсек жаштарга дагы ошону сунуштамакмын. Колдонуучулукту колго алып, аны дагы өзүбүздүн муунга жайылтып, бул болсо дагы өзүбүздүн ата мекенди өндүрүшкө салымыбызды кошуп, жана ошонун өнүгүүсүнө жардам бермекпиз. Биз ишкана тарабынан уюштурулган Өзбекстанга болгон экскурсияга барып келдик. Экскурсиябыз 4 күн болду. Мен Өзбекстан эмнесинен таң калтырды? Өзбекстан биринчиден элдердин маданияттуулугу, адептүүлүгү менен, шаарлардын тазалыгы менен, эң эле маанилүүсү алардын биздин тарых менен айкалышкандыгы, байланышкандыгы жана ислам тарыхында өтө чоң орду бар экендиги менен ошол жагы менен таң калтырды. Ушундай бир шартты түзүп берген ишканабыздын жетекчилигине, уюштуруучуларга өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушинтип ишканабыздагы сотрудниктерди, кызматкерлерди колдоп, жүрө беришине тилектешпиз. Менин планымда чет өлкөгө чыгып саякаттоо бар болчу. Жараткан насип кылып Өзбекстанга барып келдик. Бизге Өзбекстанга барып келишибизге себепчи болгон Барбол компаниясына жана компаниянын жетекчиси Канатбек Акаевке терең ыраазычылык билдирем. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Түгөлбай кызы Саламат. Торт бөлүмүнүн жетекчиси болуп эмгектенем. Быйыл бизди директорубуз Канатбек Акаев аркылуу Өзбекстан мамлекетине саякатка жөнөттү. Биз ал жактан Ташкент, Самарканд, Өзбекстандын көптөгөн шаарларына барып, областтарына барып эс алып келдик. Эң баалуу Өзбекстанда эң өзүмө таасир ала турган жерлердин бири болуп, Андижан областы мага эң көп жакты. Ишканабыздын эсебинен Өзбекстанга саякатка барып келдик. Биз Өзбекстанда 5 күн бою шаарларын кездик. Ал жакта Ташкент, Самарканд, Бухара, Кокон, Наманган, Маргилан шаарларында болдук. Жалпы уюштуруучуларга жана компания жана негиздечүүбүз Канат Акаевке терең ыраазычылыгымды билдирем. Сезимдерибизди айтып кетсек, бул 2 жыл болду бар бул компанияда иштегениме. Өзгөчө сезимдерибиз ушу кече жакында ушу Ташкент Өзбекстанга барасың деген сөздү укканда аябай толкундандым негизинен. Сезимдерибиз мындай айтканда 5 аябай жакшы маанайда барып келдик. Күтүлбөгөн окуя болду. Ошол аябай сонун шаар экен. Ташкент Сити кечинде чыгып аябай айландык. Парктары бар экен. Аябай өнүгүп, жакшы мемелер болуптур. Мага Өзбекстандын Самарканд деген шаары жакты. Себеби ол жерде шаарында аябай кооз мечиттери бар экен, медреселери бар экен. Ошол жердеги музейлери аябай жакшы, аябай жакты. Негиздечүүбүз Канат Акаевка чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошол Барбол компаниясында иштегениме абдан кубанычтамын. Барбол алга дайым өнүп өсүп жүрө берсин. Эле? Мечитте анан сарай. Сарай, туура эмес айтып калдым. Сиз айта кетсеңиз болот. Сарай эле, адашты деп. Урмат менсиңер. Чында урмат менде кандай? Кыргызстандын Өзбекстанга баруу үчүн менин Самарканд өлдү аны. Самаркандтын Өзбекстан өлкөсүнө Өзбекстан Yo, my,